оппозициялык маанайдагы журналисттер боюнча сиз айткан массалык маалымат каражаттарын чакырышты, бирок келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Мен мынча болду, силер менен анча-мынча мендеги маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Чет өлкөлөрдөн МПОлорго жана ошо ММКларга келген каражаттар боюнча. Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок деп Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 декабрда 3-чү элдик курултайда билдирди. Мамлекет башчысы оппозициялык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштаган делегаттын суроосуна жооп берди. Массалык маалымат каражаттарын чакырышты, бирок алар келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Сөз эркиндигин жок деп сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Анткени толугу менен тышкы кожоюндарына башы ийишет деп Садыр Жапаров белгиледи. Президент ошондой эле чет өлкөлөрдөн НПОлорго, ММКларга келген каражаттар боюнча маалыматтар менен бөлүшө кетти. Информационное агентство «Кактус Медиа», Маслова Дина Улановна дейт, кожойкеси 2021 жылы $35,000 Сорос фондунан алып атат. Бул 2021ден бери карай 21-22 айтып атам мен. Андан аркысын анан 23-24 азырынча менде жок. 2022 жылы $23,185 ат НКО Интерньюстан алып атат. $22,250 ошол эле кайрадан Сорос фондунан алып атат. Итого экеле жылда $80,535 алып атат. Так, информационное агентство Клоп Медиа. Клоп Медиа жабылып калса керек эле, бирөөгө жала жаап берип неме кылып жабылды эле, эсимде жок ошо. 2021 жылы $585,500 алып атат. Бул демократиялык колдоо, демократияны колдоо фонду экен, америкалык уюм экен. $585,500. 2022 жылы $25,250 алып атат. Посольство США КР. Посольство эмнеге бергенин мен түшүнүксүз. Посольство мындай иштер менен өзү заниматься этпеш керек негизи. $9,305 ат фонда Сорос Кыргызстан, $23,185,000 ат НКО Интерньюс, 8 миллион сом добровольных пожертвований дейт, итого $643,240. 643 2 жылдын ичинде. Информационное агентство Азаттык, Асанов Бактыбек Сарбагышевич дейт, жетекчиси. Так, 23 жылы, булардын 23-24 экен, андан аркысын алып аптырбыз. $2,270,000 от агентства США дейт, по глобальным медиям, ушул эле ошо демократияны колдоо фонду дейт. Так, 24 жылы $2,297,000 алып атат, кайра эле ушул уюмдан, баш аягы $4,567,000 алып атат. Так, информационное агентство Говоритова Орозбай кызы Кайыргүл дейт, 21 жылы $34,000 алып атат, ушул америкалык демократияны колдоо уюмунан. Андан кийин €83,627 алып атат от Европейского фонда за демократию дейт. Итого $34,000, 83,627 бир эле жылда алып атат. Информационное агентство Политклиника, общественный фонд ЖЕВЕ деп аталат го, Алимова Дилбархан Тажбаевна дейт. 20 жылы $41,800 алып атат, ушул америкалык уюмдан. 21 жылы $54,000 алып атат, 95,000, итого $95,800. А быйыл белгисиз. Так, кылым шамы дейт, Азиза Абдрасулова дейт. 2018 жылы $8,586,844 сом поступило из Вашингтона, США дейт. Жалпы суммасы, в общем, кыскасы 2 жыл 18ден бери $21,168,608 сом алып атат. Бул менин билишимче бул кылым шамы деген уюмда апасы менен кызынан бөлөк эч ким жок. Апасы пенсияга чыгып, кызына өткөрүп берип кетип атат. Мына МПОлордун кылгандары. Бул акчалардын отчетун эптеп-септеп, оюна келген цифраларды жазып туруп, мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндарына отчет жөнөтүп коюшат.
кожоюндар болсо жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. Атак бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну менсиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Ушул жерде мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем Американын. Мен сиздерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүш. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Берген акчаңарды эффективдүү, түздөн түз дарегине жеткизе кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз.